Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалы Дүйшөкеевич. Кече мына талапкерлердин баары комитеттерден ийгиликтүү өттү. Анан бизде бир мындай суроо жаралып атат да. Мына экономика министрлигине Санжар Турдукочоев сиз сунушталып атасыз. Экономика министрлиги бул экономиканын жүрөгү деп койсок болот да. Оюңуз кандай, сиз эмнеден баштайсыз? Биринчи иш күндөрүн. Программаңыз барбы? Дастан Атышбекович, эгер улуксат болсо, биз кечээ комитетте сүйлөшкөндө ар бирибиз кыскача бир өзүнүн оюн айтса деген комитеттин мүчөлөрү айтты эле. Улуксат берсеңиздер, айтып берсе? Макул. Анда, урматтуу депутаттар, ар бир талапкердин өзүнүн программасы бар экен, 5 мүнөттөн. Уруксат берели, ортоңку трибунага чыгып, маалымат берсин, баяндамасын берсин. Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу депутаттар, биздин башкы программабыз бар, өлкөнүн программасы 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасы өнүктүрүүнүн улуттук стратегиябыз жана өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык орто мөөнөттүк программа. Ошонун алкагында түзүлгөн өзүнчө бир кыскача концепцияга көңүлүңүздөрдү бурам. Өзүңөр билгендей эле, экономика министрлиги көп тармактуу саясатты жүргүзгөн негизги министрлик болуп саналат. Азыркы учурдагы экономикалык абалга баа берүү менен тышкы жана ички чакырыктарды эске алуу менен жаңы экономикалык саясат жүргүзүүгө мажбурбуз. Эң алгачкы аракет катары инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүчү экономикалык саясат керек демекчимин. Бүгүнкү күндө кайсы тармакка канча каражат керек, ал качан өзүн актайт деген суроолорду көптөгөн бизнес өкүлдөрү да, мамлекеттик органдар да, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдардын жетекчилери да коюуда. Кирип келүүчү инвестицияларды колдоп, өзгөчө ата мекендик инвесторлорго өнүгүү багытын көрсөтүп берүү бул экономика министрлигинин биринчи түздөн түз милдети. Өзгөчө саясат бул инвестициялардын бири-бири менен айкалышы десем жаңылышпайм. Себеби ар бир тармак бири-бири менен байланышта. Өндүрүүчүлөрдүн продукциясын өндүрүүгө энергия менен отун өнөр жайын айкаштырсак, аны кардарларга ыкчам жеткирүү бул транспорт тармагынын тиешелүү болот. Ал эми транспорт тармагынын өнүгүүсүнүн алкагында шаар менен айылдын, бир аймак менен башка аймактын экономикалык байланыштары тыгыз болушу керек. Атүгүл бүгүнкү сарпталган каражаттар текке кетпей, жакынкы келечекте кийинки инвестицияларга өбөлгө түзүп бериши эң алгычкы маселе. Экинчи багыт деп Кыргыз Республикасынын экономикасы менен эл аралык соода тармагынын айкалыштыгы деп сунуштайт элем. Экспортко даяр продукциябыздын көлөмүн көбөйтүп, чийки заттын көлөмүн азайтуу бул бирден бир чукул жана олуттуу маселелердин бири. Арзан чийки затты сатып, кымбат продукцияны сатып алууну кыска мөөнөттө токтотуш үчүн кайра иштетүү өнөр жайына экономикалык өбөлгө түзүшүбүз керек. Бул багыттын өзгөчөлүгү органикалык айыл чарба продукциясын баштап, жашыл экономикасын өнүктүрүүгө чейин өлкөбүздүн табиятына аяр мамиле жасоо менен өнүгүү шарты деп эсептейм. Бүгүнкү күндө биз көп тараптуу векторлук тышкы саясат жүргүзүп жатабыз. Ошол эле учурда кайсы мамлекеттен эмне керек, кайсы интеграциялык форматтан Кыргыз Республикасы кандай пайда табары алигиче так айкын аныктала элек. Экспортко чыгара турган багыттар, албетте ошол мамлекеттер менен экономикалык алакаларды тактоону, кызыкчылыктарды коргоону талап кылат. Бул биздин сыртта, башка мамлекеттерде ишкерлик менен алек болгон жарандарыбыздын менен иш жүргүзүү менен ишке ашырылышына мен ишенем. Ички дум продукциянын көрсөткүчүнө улуттук продукциясынын өсүшүнүн көрсөткүчтөрү жаңы максат катары алсак, жаңы ресурстарга, инвестицияларга жана колдоолорго ээ болобуз. Үчүнчү багыт катары чөйрөлөр аралык балансты тейлөө деп сунуштайм. Бүгүнкү күндө экономика чөйрөсү менен социалдык чөйрө менен тыгыздыгы бошураак. Социалдык гарантиялар аткарылышы үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү тийиш. Ошол эле учурда мамлекеттик чөйрө менен жеке менчик чөйрөсүнүн байланышы, борбор менен региондордун өнүгүү баланстарын телешибиз абзел. Мындай баланс модернизацияга, жашоо стандарттарын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Төртүнчү багыт катары экономикага тиешелүү маселелерди чечүүдө башкарууну өркүндөтүү деп сунуштайм. Азыркы учурда
өнүгүүдө чоң эмес, майда чүйдө маселелер үчүн бизнесте мамлекетке кайрылуусуна кажети жок. Өзү уюштурган уюмдар, саморегулируемый организациялар тармак ичиндеги көптөгөн маселелерди чечиш керек, чечет. Бул эл аралык тажрыйбада көнгөн көрүнүш. Айта кетчү нерсе, лицензиялык уруксат жөнүндө мыйзамда аталган уюмдардын укуктары бекитилген. Ушул мыйзамды жүзөгө ашыруу экономикалык процесстерди ылдамдатуу болуп эсептелет десем жаңылышпайм. 5-чи багыт катары заманбап санариптик экономика деп сунуштайм. Жаңы технологиялар өндүрүүчү менен керектөөчүнү түздөн түз байланыштырат. Ортомчулар менен далдалчылар жоголот. Көмүскө экономикасын кескин түрдө кыскартууда санариптик технологиялар абдан чоң ролун ойнойт. Негизгиси бүгүн таза иштеген ишкерлерге кошумча оорчулук келтирбей, салык төлөгөндөрдүн санын кеңейтүү аркылуу бул маселени чечсе болот деп ишендире кетет элем. Жогоруда айтылган багыттардын баары санариптик технологиялар менен жүзөгө ашырылышы керек. Ошондо тез, так, ачык, калыс жана айкын өзгөрүүлөргө күбө боло алабыз. Урматтуу депутаттар, албетте аталган багыттар орто мөөнөттө жүзөгө ашырылуучу аракеттер. Өлкөбүздүн өзгөчөлүгүнө жараша бүгүн чыгарчу чечимдер аныкталган. Булар негизинен жеңил өнөр жай кыска мөөнөттүк тармактарга тиешелүү. Бардык маселелерди бир учурда чечүү кыйын. Бирок эгерде биз бүгүн орчундуу, олуттуу, чукул маселелерибизди өз учурунда чечип алсак, эртеңки күндө узак мөөнөттөгү пландарды алдыга койсок болгудай. Аларга кийинки этапта өтсө болот деген ой менен башка аталбаган багыттарды чектеп, сиздердин көңүлүңүздөрдү келтирген жокмун. Албетте, оор өнөр жай инфраструктуралык инвестициялар чечилбей калбайт. Бирок экономика тез күчүнө кирип, аны чыңдаш үчүн конкреттүү тармактарда кыска мөөнөттө жыйынтыкка ээ болушубуз бул экономикалык мыйзамдардын талабы. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.